Чоң Кемин жаратылыш паркы Чүй облусунун Кемин районунда жайгашкан. Бизде көрсөтүүсүндө Чоң Кеминдин кооздугу, жапайы жаратылышы тууралуу айтып беребиз. Чоң Кемин жаратылыш паркы Чүй облусунун Кемин районунда жайгашкан. Жалпы аянты 123.654 гектар. Табият паркында жоголуп бараткан жана сейрек кездешкен жаныбарлар байырлайт. Соңку 11 жылда жаныбарлардын санындагы өзгөрүү төмөндөгүдөй болгон. Кызыл китепке кирген жаныбарлар 2010 жыл. Бир ак илбирстин изи байкалган. Бугу маралдан 21, күрөң аю 3, сүлөөсүн 20. 2021 жыл. 6 ак илбирс, бугу марал 143, күрөң аю 4, сүлөөсүн 33, суусар 32. Сейрек кездешкен жаныбарлар 2010 жылы элик 122, эчкитеке 720, каман 47, кашкулак 85, карышкыр 32, суур 4320. 2021 жылы эликтин 232, эчкитекеден 289, каман 225, кашкулак 85, карышкыр 18, 8062 суур, 66 түлкү, 132 тыйын чычкан. Канаттуулардан улар ителги, бүркүт, кыргоол, кекилик, чил, каракур, көк кытан байырлайт. Чоң Кемин ойдуңу жабык типтеги геоморфологиялык система. Өрөөндү түштүктөн жана түндүктөн тоскон Күнгөй жана Иле Ала тоо кыркалары борбордук бөлүктөрүндө туташып, өрөөндү чыгыштан жаап турат. Өрөөн батыштан Кыргыз Кырка тоосунун кыркалары менен жабышып турат. Түндүк Тянь-Шандын Жапыз тоо ойдуңдарына да кирет. Түбүнүн абсолюттук бийиктиги деңиз деңгээлинен 1400-1800 метр бийиктикте жатат. Чоң Кеминди Кичи Кеминден бөлүп турган Кемин Кырка тоосунун бийиктиги мурункуларына караганда бир топ төмөн. Анын орточо бийиктиги деңиз деңгээлинен 3100 метрге жакын. Чоң Кемин дарыясы Күнгөй Ала тоо жана Иле Ала тоо кыркалары кошулган бийик тоолуу аймактын мөңгүлөрүнөн башталат. Дарыянын агымынын жалпы багыты аталган кыркалардын батыш жарымынын ортосунда, түндүк чыгыштан түштүк батышты карай агат. Чоң Кемин дарыясы жалпы узундугу 120 километрдей аккан жана эки тараптан көп дарыяларды жана булактарды кабыл алып, Чу дарыясына куят. Чоң Кеминде эки кичинекей тоо койнундагы көл бар. Мариналдык бөгөттөлгөн Жашыл көл же Челек көлү деңиз деңгээлинен 3150-3427 метр бийиктикте. Чоң Кемин дарыясынын башатында Күнгөй Ала тоо жана Иле Ала тоо кыркаларынын кошулган жеринде жайгашкан. Бул кереметтүү тоо көлү күн нурунун жарыгында зымырыт сымал жаркырап турат. Алыстан жашыл көрүнгөнү менен суусу тунук. Жашыл көл тоо тундрасынын катаал жеринде жайгашкан болсо, анда ачык көк суулуу Кел төркөлү кооз токойлуу аймакта жайгашкан жана түндүк Тянь-Шандын эң кооз тоо көлдөрүнүн бири. Ал деңиз деңгээлинен 2420дан 2465 метр бийиктикте жайгашкан. Көлдүн аянты болжол менен 16 гектарды түзөт. Жинде суу каньону көлдүн жарылып кетишинин натыйжасында пайда болгон тереңдиги 200 метрге чейинки Кооз каньон, анын сол куймасы Жинде суунун Чоң Кеминге кошулган жерине жакын жайгашкан. Чоктал тоосу Күнгөй Ала тоонун эң бийик чокусу. Тоонун үстүңкү бөлүгүн аппак ак 4 баштуу Чоктал массиви түзөт. Анын бийиктиги 4771 метр. Кара корумду таш мөңгүсү узундугу 5 чакырымдай, туурасы 200 метрден ашкан кара корумду таш суусу бардык саякатчынын көңүлүн бурат. Орто кой суу менен Чоң кой суунун ортосунда жайгашкан.
Чоң Кемин ойдуңунда 109 мөңгү бар. Ири мөңгүлөрү жаңгырык, түштүк жаңгырык, ат жайлоо, новый. Парктын флорасын 650 түр деп бааласа болот. Өсүмдүктөрдүн 30%га жакыны Борбор Азиянын эндемикалык түрү деп саналат. Чоң Кемин мамлекет паркы ошол 97-жылдары уюшулду да. Ошол жылдары бизде Илимдер академиясынан атайын кызматкерлер келип, бизде мурун лескос убагында ушул биздин флористический составыбыз, өсүмдүктөр дүйнөсү аз изилденген да, ошол 97-жылы флорасын түзүлгөн. Дары дармек өсүмдүктөр биотүрдүүлүккө аябай бай да бизде. Ошо дары дармек өсүмдүктүн бизде 60 түрү бар. Кызыл китепке кирген мандалактын 3 түрү бар бизде. Тюльпан грейк деп коет, тюльпан островская, тюльпан колпаковская, алманын бир түрү бар, яблоня северсова деп коет. Жаратылыш парктан кээ бир жерлерде өзөкмөчүлөрдү коргойбуз. Ошо токойчуларга чүндүрүп болот. Жүргөн жерде малдарды жолотпогула сакташыбыз керек, эндемикалык өсүмдүктөр да. Парктын негизги табигый баалуулугу Тянь-Шань карагайынын негизги түрү болгон карагайлуу токойлор болуп саналат. Карагайлуу токойлор орто тоо зонасында, түндүк капталдарында өсөт. Алар бийиктиги жана кооздугу менен айырмаланат. Анын нымдуулукту сактоо жөндөмү өзгөчө. Карагай токойлору түндүк Тянь-Шандын тоолорунда нымдуулуктун негизги жөнгө салуучусу болуп саналат. Омурткалуу жаныбарлардын фаунасына 172 түр кирет. Анын ичинде балыктын 9, амфибиялардын 2, сойлоочулардын 11, канаттуулардын 117, сүт эмүүчүлөрдүн 33 түрү бар. Чоң Кемин өрөөнүнүн омурткасыз фаунасы кургактык жана суу комплексинен турат. Мында 2 класстагы 3000ден ашык түргө кирген курт кумурскалар негизги ролду ойнойт. Табигый парктын аймагын мекендеген омурткалуулардын ичинен түрлөрү боюнча канаттуулар эң көп. Паркта канаттуулардын 117 түрү аныкталган. Бул Кыргызстандагы канаттуулардын түрдүүлүгүнүн 30%га жакынын түзөт. Эргежел бүркүт, Гималай кумайы, кара моюн, таскара, ак канат, токулдак ак канаттуу токулдак жана башкалар. Чоң Кемин мамлекеттик жаратылыш коругун сүт эмүүчүлөрдүн 5 түрү: курт, кумурска жегичтер, кемирүүчүлөр, жарганаттар, коёндор, жырткычтар байырлайт. Күрөң аюу, сүлөөсүн, ак илбирс, таш суусар, асыл бугу, марал бугу, тоо койлору, каман жана башка жапайы жаныбарлар. Мурун болчу экен аркар кулжалар, бирок азыр эми баягы элдердин көп болгондугуна байланыштуу, малдын көбөйгөндүгүнө, малчылардын көбөйгөндүгүнө байланыштуу жокко эсе болуп баратат да. Бирок көбөйрөөк деген жайлообуз бар, ошо биздин Чоң Кемин жаратылыш паркына тиешелүү өйдөкү жогору жакта жайлоолордо. Ошол жерде кес-кесте баягы миграция убактарында пайда болуп калат, кайра жок болуп калат да. А так башкасы бардыгы бар. Илбирсти көргөнбүз, талай эле көрдүк тоого чыкканда. Бир жакшы моменттерди да көрдүк. Жыл сайын тоолорго чыкканда фотоловушкалар коюлат. Ошо фотоловушкаларды койгондо фотоловушкага түшкөн жакшы убакыттар болгон. Бардык жаныбарлар түшөт. 10 жылдан ашып калды. Казак өлчү деген жайлоодон көргөм да, ошол жерден. Казак өлчү деген жайлоодон ошо биз карап отурганда ошо кийиктерге кол салып аткан моментин көрдүк да. Ошо бирок кийик кармайлбай калды. Бир жакшы биз баягы карап отурганда где-то ошо жарым сааттай байкап отурдук, ошону кызыгып. Анан төмөн жактан чыгып келаткан эчки текен балдары менен ошо бир 15 кийик болчу да. Ошону карап артынан аңдып баратыптыр да. Анан баягы зоонун астындагы мындай булактар чыгат да. Ошонун жээгинде баягы жашанга барып жайылып оттоп калганда ошол жерге келип ошондо тактикасын көрдүк да, илбирстин. Айбан болсо деле сразу бир багытта барып эле кол сала албайт экен, эми өзүбүз көзүбүз менен көрүп аябай кызыктык. Ошо ыраазы болдук тактикаларына. Бөкчү жерден бөгүп, сойлоочу жерден сойлоп, көзү жетет экен, анан деле баягы жетпей кала турган жерден кайра өзүн бошотуп, мындай артка кетип, ушундай. Бирок акыркы убактарда баягы качырганда өзүн кичине жоготтубу же шашыктыбы барып
кубалаганда жетпей калды да. 2010 жылы Илбирс из эле көрүнгөн, азыр 6 баш. Бул дагы бир жетишкендик болуп эсептелет. Андан тышкары бугу, маралдар бар, алар дагы көп санда болуп атат. Чоң Кемин жаратылыш паркы 11 айыл өкмөтү менен чектешет Кемин районунда. Айыл өкмөттөр менен, шумкартөр менен тыгыз байланышта иштеп, ушул биздин өзүбүздүн жан жаныбарларыбызды ошо сактап калууга жана алардын өсүшүнө биз көмөк көрсөтүп, бири-бирибизге жардам иш менен алектенип, бири-бирибизге жардам берип жүрөбүз. Анчылык жасалбайт, тыюу салынган. Парктын аймагынын рельефи 70%га чейин жеткен тик эңкейиштер менен катуу тоңдурулган. Бир жалпы эңкейишке ээ болгон бардык айрым участоктардын аянттары бир кыйла даражада кырка, терең капчыгайлар жана кургак сайлар менен чегинген. Чоң Кемин өрөөнү зоналарга бөлүнүү боюнча биз туристтик зона болуп эсептелебиз. Бул жерде конок үйлөр бар көптөгөн. Ошол конок үйлөргө туристтер келип турушат байма-бай. Чет элдик туристтер, анын ичинен өзүбүздүн дагы кыргыз жарандары да келип, ушул жерден жаз мезгилинде кымыз ичишет, бээнин сүтүн ичишет. Андан тышкары бизде маршруттар бар. Ошол маршруттар менен өзүбүздүн жаратылышыбызды гидтер менен барып көрсөтүп, туристтердин агымы абдан чоң деп да айтсак болот. Парктын стратегиялык максаты биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүктү сактоо, өзгөчө экологиялык, илимий мүнөздөгү өзгөчөлүктөргө ээ болгон жаратылышты коргоо, экологиялык, билим берүү, илимий, туристтик жана рекреациялык максаттарда мамлекеттик жаратылыш корук фондунун уникалдуу жаратылыш комплекстерин жана объекттерин, тарыхый, маданий баалуулуктарын пайдалануу болуп саналат.